Assalamu alaikum, hurmattуу YouTube sүйүүчүлөрү, hurmattуу Десин ТВ каналынын катталуучулары. Менин азыркы видеом Кыргызстандагы беспредел деп аталат да. Мен беспределдин кыргызча котормосун таппай койдум. Беспределди өзүңөр жакшы түшүнөсүңөр ушул. Каалаган адам каалаганын кыла берет, кээ бир адамдар кыла албайт. Бир адамдардын үстүнөн дагы бир башка бир адамдардын үстү ошолор мындай зомбулук көрсөтсө да боло берет, мыйзамды бузса да боло берет деген сыяктуу бир түшүнүк да. Көчөнүн түшүнүгү деп койсок болот, достор. Бул эмне болгон беспредел? Мен мына кече өзүңүздөр жакшы көрдүңүздөр болуш керек. 11-июнда Өмүрбек Бабанов эжесине Куран окуткан экен. Ошол жерде Cactus.media маалымат агентствосунун журналисти Уралиев деген жигитти кандай омуроолоп, ошол мана теге Өмүрбек Бабановдун телохранители жан сакчысы деди. Жан сакчысы, охранниги иши кылып ким болсо дагы абдан омуроолоп, бул жерде турба деп, ошол жерде мындай күч колдонуп факты бул болду да. Теги журналистти ары көздөй түртүп, ушундай эменин баардыгыбыз күбө, ушул интернет айдыңында баарыбыз эле күбө болдук ушул нерсеге. Дагы ансыз келгенсип, ички иштер кызматкерлери дагы карабай өтүп кетти. Адаттагы эле ошол ички иштер министрлигинин кээ бир кызматкерлеринин элдин жашоосуна, мыйзамдын бузулушуна болгон шалаакы мамилесин, жоопкерсиздигин дагы бул жерден ушул эле бир окуя менен көрүндү да бардыгычы. Мага жардам бериңиздер деп журналисттин айтканына карабай, тиги кызматкерлер өтүп кетти. Достор, мен эмне демекчимин? Бизде Кыргызстанда ушул акыркы кездери кандайдыр бир адамдарга баардык нерсени жасаганга мүмкүнчүлүктөр бар да, кандайдыр бир адамдарга мүмкүнчүлүктөр жок, карапайым адамдарга. Ал кылган нерсенин бир эле нерсесин кылып койсо, сен жөн эле барып бирөөнү омуроолоп, турары деп көр. Эгер сен карапайым бир адам болсоң, сени кандай чараларды колдонот экен, кандай сени чөгөлөтүп, кечирим суратат экен, керек болсо камап коюшу мүмкүн. Ушундай нерселер болот да. Ал жагына келгенде абдан мыйзамдуу болуп кетет дагы. Анан бул жагына келгенде ушундай нерселер болуп жатат. Албетте ошол ички иштер кызматкерлерине жана тиги жан сакчыга дагы чара көрүлсө керек. Буну дагы биз көрө жатарбыз. Бул ушунчалык резонанс болгондон кийин сөзсүз жыйынтык чыгарат деген ойдобуз. Менин дагы айта турган нерсем ушул беспредел боюнча, достор. Мына кече ошол Өмүрбек Бабанов азыркы кезде ушундай көп адамдар топтолуп Куран окутуу же той үлпөттөрүн өткөрүүгө бир кабыл алышып, мыйзам кабыл алышы убактылуу ошол нерселерге чек киргизилген да. Бирок ага карабай ошол киши Куран окутту, эми жаткан жери жайлуу болсун эженин. Биз ал жагынан мындай претензия койгон жокпуз, бирок мен айтайын дегеним, выборочно кээ бир адамдарга эмне себептен мүмкүн болот ошондой кылып Куран окутканга же болбосо башка бир шаан шөкөттөргө, ал эми кээ бир адамдарга болбойт. Муну, достор, мына мисалы үчүн өткөндө ушул ковид апааты башталганда Жүзүмкан Көкүмбаева деген эже, врач экен, өмүр бою ушул адамдардын ден соолугу үчүн, өмүрү үчүн күрөшүп келген адам каза болуп калды эле. Мен ошондо дагы анын жакындарынын айткандарын көрдүм. Бир адамча дагы көмө албай калдык. Адамча дагы болбой ушул эптеп барышып, баягы пандемияга деп ызы чуу менен ушинтип көмдүк деп ыйламсырап жакын адамдар ошентип айтышты. Эми эженин ырларын, ырдагандарын зенинкейт, чынын айтканда жапжаш, эми жашта иштеп аткан кезде эже кетип калды. Көңүл айтабыз ага дагы. Бирок бул эже өлгөндө, мисалы үчүн каза болгондо ошондой мыйзамдын баардык түрлөрү сакталды дагы. Ал эми андан кийинки кезде эле ушул ковид оорусунун диагнозу менен коюлган. Албетте мен ал мындай болбосун деп бир же болбосо терс пикир жаратууга деле менде ниет жок. Бирок Мукар Чолпонбаев каза болгондо ага болсо баардыгы барып, жанагы эжеге сакталган мыйзам нормалары, Мукар Чолпонбаев албетте ал татыктуу киши, саясатчы, ишмер, бүт, эмгеги сиңген. Мен ал жагынан эч кандай бир күмөнүм жок. Бирок ошол жерде эч кандай ошол Жүзүмкан Көкүмбаевага колдонулган иш-чара, аракеттер болгон жок. Кадимкидей эле жөн эле оорулуп өлгөн адамды көмгөндөй кылып туруп эле көмдү да. Бул жерде дагы эки стандарт. Карапайым бир врач өлүп калса,
ага бүт колдонулат. Ал эми жөнөкөй бир белгилүү коомдук ишмерлер каза боло турган болсо, ал мыйзамды уруп ойнобой тургандыктары көрүндү да достор. Менин айтайын дегеним ушул. Бизде ушундай выборочный мамилелер, беспределдер чоңдор тарабынан деле ошентип кээ бирине мүмкүн, кээ бирөөлөр каалаганын кылат, каалаган тоюн кылат, каалаган ыйын кылат. Ал эми кээ бирөөлөр болсо эч кандай бир нерсени кыла албайт экен. Мен ошол нерсени байкагандыгымды айтып жатам достор. Бүгүнкү биздин видео ушул. Ушундай биздин коомубузда ушундай беспредел, баягы мындайча айтканда мыйзамдын негизинде эмес, орусча айтканда понятиялар, түшүнүктөр. Ошондой түшүнүк бар. Ошол кимдир бир телохранитель болсо, мынтип күрсүйүп келип, четке түртүп, адамды ары бар деп, керек болсо кемсинтип, ал баланын балким камерасы жок болгондо уруп деле жибермек тиги күржүйгөн жигит. Анти урганга барган жок, бирок ушунчалык адамдын зээнин кейитип мындай напряженный кармады. Албетте бул жерде Уралиевти дагы сындап жатышат. Сен эмнеге барып тартасың, бирөөнүн личный иши, Куран окутканы деп. Албетте Куран окута берсин, бирок журналисттин негизги милдеттеринин, коомдо алган бир милдеттеринин бири болуп, ошол коомдогу мыйзам бузуучулукту, коомдо тескери болуп жаткан нерселерди ачып көрсөтүү. Албетте Куран окутуу бул тескери эмес, бирок азыркы кезде ошончолук топ адамдарды чогултуп, ошол бүт чоңдор Алы Карашев башын жерге салып мынтип өтүп кетти. Байкадыңар болуш керек, Алы Карашевке окшогон киши экен. Мен Алы Карашев деп эле ойлодум. Башка бирөөлөр деле жазышыптыр Алы Карашев деп. Ушундай чоң депутаттар өздөрү мыйзамды бузуу менен ошондой паталарга, Куран окутуу жерлерине келип жатса, достор, анан кийин биз башка жөнөкөй карапайым адамдардан эмнени күтүүгө болот? Мен эч кандай бизде ошол өзү президент болом деп жүргөн чоң чыгаан коомдук ишмер ушундай Өмүрбек Бабанов өзү ошол мыйзамды бузуп билип турат. Ал киши абдан баягы орусча айтканча прекрасно знает, өзгөчө билип турат да бунун баардыгы мыйзамды бузуу экенин. Бирок ошого карабастан мыйзамды бузду да. Bunday нерселер билинбей деле кала берет көбүнчө. Бирок кечээки журналист барып ошону тарткандыгынан ушул Өмүрбек Бабановдун ошол нерсеси билинди да. Достор, бул жерде Өмүрбек Бабанов эле эмес, ошол чоңдордун баардыгы эле эч кандай, мен ойлоймун, булар мыйзамды уруп ойношпойт. Булар өздөрү каалагандай кылып күүлөп, гитараны күүлөп, черткендей кылып туруп, каалагандай кылып мыйзамды дагы күүлөп, өздөрүнүн кызыкчылыктарына колдонушат достор. Менин бүгүнкү айтайын дегеним ошол. Ушундай бизде беспределдер болуп жатат. Бул эле жерде эмес, маселен базарларда, башка жактарда базардын балдары деп коет охранниктер. Ушул мен буларды абдан жакшы түшүнөм. Мен ар бирин ошол нерсенин охранниктердин дагы, мен өзүм деле мына көп охранник болуп, ушул Россияда деле служба безопасностьде ошолордун ролунда бүт эми ал жерде деле анти омуролобо, кармаба, бирөөнү сөкпө деп мыйзамды сактоого үйрөтөт да. Ал эми бул жанагындай өзү охранник болуп туруп, анан барып туруп омуролоп, сен ары тур деп өзүнүн понятиясын эме кылгандыгы, бул чынын айтканда өзүнүн дагы бир ошол беспределге баргандыгы да. Мен Уралиевти деле түшүнүп турамын. Ал журналист, атайын күбөлүгү бар, чыныгы официалдуу журналист, бизге окшогон блогер эмес. Анын дагы өзүнүн чоң укуктары бар, журналисттин укуктары, журналисттин корголушу керек. Мен аны деле өзүм деле мына камера тартып, антип мынтип өзүмдүн башыман өткөндүктөр үчүн бул Уралиевтин тарабын деле билип турам. Анткени ал ошондой маалыматты ысык кызыгында алып бериш керек, коомго жеткизиш керек. Бул дагы анын туура түшүнүгү. Ал эми тетиги милициялардын ал акыбалын аны деле мен түшүнүп турам достор. Мен деле ошол милицияда иштеп жүргөнмүн, ошондой болуп басып жүргөнмүн. Бул жерде милиция тарабынан дагы абдан бул туура эмес. Керек болсо бир адам жөндөн жөн мындай омуролоп бирин-бири минтип атканда көрүп булар урушуп атабы, эмне кылып жатат, балким бычак менен сайып, же ошол жерде бир мындай олуттуу нерсе болгондо эмне болот эле? Анда ким жооп бермек?
бул жерде милиция дагы өзүнүн милдетин аткарган жок. Мисалы үчүн туура так аткарган жок. Бул албетте ички иштер министрлиги атайын өздөрүнүн коопсуздук кызматтары бар, прокуратура деген бар. Булардын ичине дагы өзүнө жараша баа берилет деп ойлоймун достор. Бүгүнкү беспредел деген менин берүүм, кыска берүүм ушул болду. Дагы сиздерде кандай ушундай бир беспределдер болгон фактылар болуп калса айтып койгула, пикирлериңерди жазгыла. Саламатта тургула достор.